Алло, 1, 2, 3, 4. Мен угулуп атамбы? Аматпагай угулуп атасыз. Что-то жаныма бирөө чалса, Zoom баш айланып кетти окшойт. Күндөр иштебей калды. Чатка барып жазып коесуздар, типа өчүрүп анан кайра жаңы ачтык деп. Макул. Азыр киришсем кайра улантып алып. Агай жазып койдум. Азыр элдер келип баштайт. Сурооңузду бериңиз анда. Мен ошол качыгуучу долбоорунун азыркы 3-спринттеги статусун сурайын дедим эле. Бизде азыр статус кандай иш 3-спринтте Trello'ну толтурганга жардам берип коесузбу? Макул, качыгуучунуку дагы бир аз жолу башкачараак кетет. Ооба, ошону. Биринчи биз неме менен жолугабыз. Жаныбек чакырып келебиз. Жаныбек чакырып келип, командабыз менен жолугуп сүйлөшөбүз. Ошо кандай иштерди жасасак болот, приоритеттерди коюп. Анткени мен өткөн жумада бирөө менен жаздырмакмын, жетишпей калдым. Бул жумада бирөө менен жаздырганга аракет кылам. Бир подкастты. Анан ошол жолубуз бар, ошол подкастты монтаждап, кесип, текст жазып, ошол жагын жасайбыз. Негизи ошол жагы постоянно болуп турат да, кайталанып туруп. Мисалы 2 жумада бир, 1 жумада бир. Ошол жагын жасап көрүшүбүз керек. Во-вторых, биздин сайтыбызды да жасаш керек, бирок сайтты жасаганда прям азыркы Notion'да эмес, бизге жөн эле биздин подкасттагы немелерге ссылкалар керек да. Подкасттарга да? Азыркы Notion'да ошого жазып, ошого өзгөртсөк болот да. То есть подкасттын өзүнө эмес, подкаст сервистерге. Жана сиз контентче киргенде бир биз даяр подкаст сервисти колдонбодукпу жанагы кирсеңер. Ооба. Бир сервистер бар го, мисалы, ссылкалардын списогу да, там Apple подкасттан уксаң болот, Google подкасттан уксаң болот. Да, Google Spotify. Ошондой бизге неме керек да. Заглушка керек. Ошол заглушканы биз азыркы Notion'да өзгөртсөк болот да. Если убактыңыз болсо, ошону өзгөртө берсеңиз болот да. То есть ал жака жана 10 подкаст дегенин кереги жок. Мурдак эски неме болчу. Жөн эле качыгуучу подкаст жөнүндө текст. Ылдый жагында биз кайсыл подкасттарды уксаңар болот. Анан авторлору ким? Анан биздин кайсыл социалдык сеттерде страницаларыбыз бар. Ушундай бир жөнөкөй немени жасап көрсөк болот да. Notion'да өзгөртсөк болот. Ошону кыла берсеңер болот. Ошол как раз контент болот да биздин. Если сайт жасап калсак, сайтта жасайбыз. Ошондой кылып эле кайра жасап коебуз да. Поз кылыпчы. Түшүндүм, агай, рахмат. То есть бирок ар бир подкаст жөнүндө жазган кереги жок да, качыгуучунун ар бир подкаст. Анткени ар бир подкаст жөнүндө биз контентчиге жасайбыз. Атайын контентчини пиар кылып. Сиз кечээ күнү мага Гүл Эрежеге доступ берген жана Notion'дагы качыгуучу страницадачы эме бар экен го. Мен көрдүм, биринчи подкасттын ссылкасын жасапсыз да, галерея жасапчы. Ошону улантып жасай берелиби анда? Жок, ал кереги жок. Ошол нерсе контентчиде уже бар. Ар бир подкастка неме расписанный да. Аны алып салыш керек. Жөн эле ссылкасын. Ссылкасы. Түшүндүм, агай. Так, ошондо биз жана сиз доступ берген страницаны толтурабызбы? Биздин эски орг дегенчи, Жок, эски эмес, жаңы жанагы ХК подкаст bizdeme.com деген. Түшүндүм. Кече Гүлера көрсөтүп бербеди видеону айтып, ошону өзгөртөбүз да. Ооба, түшүндүм, агай. Рахмат. Анда биз Notion үстүндө иштей берели. İşte бергиле, мен анан Жаныбек чакырып келип. Ооба. Рахмат, агай. Assalamu alaikum. Биз контентчинин лендингине дагы шаблон издешибиз керек беле?
контент дагы лендингди по идее жасайбыз. Принттин максаты ошол болот. Жана биз Мирадан тартып баштабадыкпы? Или Figma'dan тартып баштадыкпы? Ошондой шаблон жасайбыз, чтобы контентчиге жаңы авторлор кантип кошулат, биз алар менен кантип иштейбиз деген процессти жасаш үчүн. Плюс ошол процессти дагы биз жасап чыгыш автоматизация кылышыбыз керек да. Биз кантип авторлорду кошобуз, алар регистрация өткөндө эмне болот кийинки этапы, аналар пост жазганы кантип текшеребиз, аларды кайсыл чаттан коммуникация кылабыз. Ошол жөнүндө да ойлонсок болот, бирок ал жагын уже опять же Жаныбек менен бирге аны чакырып келип, ошол командасына отуруп сүйлөшүп, штормить этип, кандай кылсак болот, кандай жакшы деп чыгарып неметебиз, карайбыз. Ага чейин уже шаблон издей берсек болот да, анткени бул силерге немеде силердин окуу процессиңердеги керектүү этап да. Тиги контентчилер менен иштөө процесси ал жанагындай тоже бүтпөгөн процесс да, аны постоянно жасап туруш керек. Анан ошол процессти автоматизацияга как раз биздин сайт жардам берет да. Биз адамдарга 100 000 жолу түшүндүрүп отурбай, ошол процессти сайтка чыгарып коебуз. Биздики ушундай процесс, пожалуйста, давайте жасап кетебиз деп. Анан акырындап контентчилер менен өзүнчө сүйлөшүп, ушундай жасап атабыз, ушундай процесслерге жагабы болобу? Силерди биз, то есть контентчилер өзүлөрү да билиш керек. Биз аларды как бы контролдойбуз, бирок алар как бы бизди аябай контролдойт экен дебейли, бизден күтүп атыптыр деп азыркы келечекте болот аткан процессти акырын незаметно аларга киргизип коюш керек да. Чтобы тапшырма бар, тапшырма аткарыш керек и контент жазыш керек депчи. Антесе биздикилер жалкоо эч ким эчтеке жазбайт. А так азыр шаблон издей берсеңер болот, Жаныбек келгичекте. Рахмат. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Ушул шаблон издегенге канча убакыт берилди? Дедлайн айтып коесузбу, мен укпай калдым окшойт. Негизи 3-чү спринтте биз шаблон издеп, аны установка кылып, ага контентти киргизгенге жетишип калышыбыз керек да. Ошондуктан пландаштыра бергиле да. То есть 2 жуманын ичинде шаблон издей эмес, 1-2-3 күндүн ичинде шаблон издеп даярдап койгонго аракет кылыш керек да. Жуманын аягына калтырбай. Киргизген баардыгы 1-2 жумага созулат экен да энди. Аны биз биринчи установка кылышыбыз керек, настройка кылышыбыз керек, контентти өзгөртүп башташыбыз керек. Ал дагы бир өзүнчө процесс да. Анда 2-3 күндүн ичинде шаблонду издеп, таап анан сизге көрсөтө берсек болот экен да. Ооба. Негизи дедлайндардын баары ушинтип иштейт да. Эң жакшы сайт жасап баштаганда, эсилесиңер мүмкүнчүлүк болсо, сайт жасаганды или тапшырма аткарганды, ошол дедлайндын аягына чейин күтпөй, ошону сразу жасап башташ керек да. То есть бизде университетте просто көнүп калган болуш керек. Экзамен болоорда же бирдеңке берердин алдында иштеп баштайбыз да. Аябай күчтөнүп, мээбиз ушинтип иштейт да. Ошондуктан ошол нерсени өзгөртүш үчүн өзүңөргө кыска дедлайндарды коюп алсаңар болот да. Мисалы, мен бүгүн 5 шаблонду издеп берип коем. Ошондой силер бүгүн эле сразу берип коесуңар да, өзүңөргө оңой болот. Кийинки убакытта күтпөй өзүңөргө стресс кылбайчы. Анан кийин проекттер жасап атканда да ошентип сразу жасап туруп, сразу немет менен клиент менен иштеп баштаган жакшы да. 4 жума убакыт бар экен, 4 жумадан кийин жасам да деп, 4 жума бүткөндөн кийин клиентти шок кылбай, сразу кечээ сүйлөштүмү, бүгүн эле иштеп башта да, сразу иштеп баштап, ошого көнүп, организмде көнүп баштайт да. Тапшырмаларды аткарып, акыркы күнгө таштабагангачы. Хорошо, бизге ушундай кеңештериңизди көбүрөөк айтсаңыз, а то бизде кыргыздар билесиз, сиз айткандай 2-3 күн калганда иштеп баштайбыз да, анан эң акыркы күнү даяр кылабыз да, негизи ушундайга көнүп калганбыз. Ошол боюнча дагы көп кеңештер берип турсаңыз. Хорошо, берип турам. Жакшы болот да. Рахмат. В принципе, убакыт жок. Саламатчылык. Мен суроо берсем болобу? Болот. Мен баягы жердештерди проекти жердештерди болбойт атат. Болбойт окшойт эле. Мага эле болбойт атабы? Адам экенбиз. Ошо бирөө сиз ошол жердештерге
Алло, агай. Барысқа угуп айтат. Короче, жердештерде 2-3 эл адам экен, кантип иштейбиз деген суроо болду окшойт айзада. Алло. Угуп атабы? Чатка жазсаңызбы. Сайттын шаблонун чыгына беги. Сүйлөп көрсөңөр эми бир жолу. Угуп атабы агай? Угулуп атат. Алло. Угулуп атат. Жок, угулбай атат. Агай ушу жердештерге 3 эл адам бар экенбиз го ушуго. Кайра угулуп баштады. Мен суроону жазайынчы анда. Айтып көрсөңөр, азыр жакшы болуп калды бул. Жердештерге шаблон керекпи агай? Всё, болду. Жердештерге шаблон керек, бирок алардын жердештердин шаблону оңой эле болот да. Жанагы чөйрөнүн сайтына кирип көрсөңөр, чөйрө.com. Ошондой сыяктуу эле сайт болот. Ошондуктан ага прям аябай көп шаблон издебей деле койсо болот. Анткени жердештерге жаңы кошулдук да, ошого текст керек. Контент керек. Контенттин ошону жазганга аракет кылууга биринчичи. Эмне жөнүндө контент? Жердештер деген бул чет өлкөдө жашаган кыргыздардын Discord сервери да, эң жөнөкөй сөз менен айтканда. Технический жагынан да. Контент жагынан жердеш деген бул чет өлкөдө жашаган кыргыздарды чогулта турчу платформа, ичинде ар кандай силерге керектүү нерселер, маалыматтарды алып, кандайдыр бир бат реакция кылып, бирибиз менен бир мессенджер аркылуу сүйлөшөбүз. Ошол жакта көптөгөн каналдар болот дегендей пост текст жазыш керек. Технический Discord канал, ичинде просто ар бир мамлекеттин өзүнүн каналдары болот. Или ар бир мамлекеттин там категориясы болот, если мамлекеттин ичинде көп шаардар болсо. Мисалы, Германия деген категория, ичинде Дортмунд, Кöln, Франкфурт, Гамбург деген каналдар бар. И ошонун ичинде ошол Дортмунд, Франкфурт, Кölндө жашаган адамдар отурушат да бири-бири мененчи. Анан ал жактан бирөөлөр ар кандай суроолор бериши мүмкүн. Азыркы биздин Discord сыяктуу эле же болбосо Zoom жолугушуп кылып сүйлөшүп бири-бири менен ушуну мүмкүн. Башкалар жан келгендер тоже сурашы мүмкүн да, типа мен ушул жака келдим, посольство кайсыл жакта, справканы каяктан алышым керек деге болду депчи. Анан ошондой суроолор кайталанып атканда, ошол жердештерди жасап аткан команда аларга Notion баракча ачып берип, ошол Notion баракчадан вопрос-ответы деп ушундай немелер жасап коет. Анан кишилер бирөө кайра жооп берип атса, силер ошол жообуңарды ушул Notionга жазып койсоңор болот деп аларга там кредит кылып неме жиберип, ошол кредит кылып инвайт жиберип, анан ал киши Notion'ду толтуруп коет да өзүнөчү, типа Кölндө справка алчу жер болсо мындай аласыздар, болсо Кölндөн силер мобильный телефон ала турган болсоңор, бул жактарга барасыңар деп ушундай вопрос-ответ болот да. Ошонун биринчи бетине ошол жөнүндө текст жазыш керек. Чөйрөгө кирип көрсөңөр, чөйрөдө биз текст ойлоп чыкканбыз. Ал жака да бир пост текст ойлоп жазып кетти да. Аналогдарын издеп көрсөңөр болот. Орустардын ушундай сайттар аябай көп. Ошол жактарда уже көп нерселер жазылуу. Вот. Угуп атабы? Алло. Угуп атат. Ошондо Discord'тон да ачабыз, анан кийин Notion'дан да ачабызбы? Notion болсо ички документация болот да. Кайра берилген суроолорду Notion'га жиберип турабыз. Ошон үчүн биринчи азыркы Notion'га текст жазып колдонуп турсак болот. Анан ал текст сайтка кетет, Notion болсо кайра ички документация болуп калып калат да. Анан алар менен уже кайра ички документация кылып иштеп баштайбыз. Анда пока азыр только контент даярдаш керек экен да, получается, Notion'дун ичине. Notion ичине контент жазып кете бериңиз. Жазып көрүңүз биринчи, если что-то окшошпой жатса, келечек Digital'да SMM деген канал бар, текст деген канал бар. Ошол жактарга жазып, текст жазып атып эле жардам берле, давайте чоо Zoom кыла коюп жазышабыз деп бирден кылып деп ошо башкалардан дагы жардам сурасаңар болот да. Силер жаза албай атсаңар. Макул, рахмат агай. Жердештер жөнүндө аябай жакшы ошол тема на самом деле. Бизде биякта азыр шайлоого даярданып атышат, уже посолдор ар кандай немелер чакырып, активисттер чогулуп баштады. Анан ошол активисттерге жолукканда ошол жердештер деген теманы айтып берем. Ушундай жасап атабыз Discord'дон, давайте чогулалы, баарыбыз бир
bir жерден чогулуп сүйлөшсөк балким пайда болот деп анан ошол анан бизде чоң каналдар, телеграм каналдар, группалар аябай көп. Аякта Facebook группалар аякта ошо бир суроону кайра берип жооп берип жүдө беришет да. Ошолорго Notion'дарды жасап берип, давайте Notion'га ушу бир керектүү маалыматтарды чогултабыз деп ушинтип койсо болот. Анан опять же көп мекендештерибиз чогулса, чо жакшы, ал жакта только чет өлкөдө жашаган адамдар да, то есть чөйрөгө сыяктуу регистрация болгондо, алар телефон аркылуу или WhatsApp аркылуу регистрация кылат, анан биз ошол WhatsApp аркылуу ссылка жиберебиз, invite Discord'го. Ошонун ичинде жалаң чет өлкөдө кыргыздар жашайт да. Ошондо бири-бирине көп флейм кылдырбай, алардын анан керектүү маалыматтар менен камсыз кылып турабыз да. Биздин мисалы ашар жөнүндө немелерди жиберип турабыз. Мына ушундай неме чогултуп атабыз, давайте чогултушула, же болбосо ушундай проект жасап атабыз, давайте киргиле депчи. Анан если ошол жактан кызык болсо, чөйрөгө, допустим, билем чогуу иштеп, ошол чогуу проектти айтып элем IT жөнүндө десе, анан аларды чөйрөгө чакырып, керектүү айтишник эместер ошол жакта эле кала берет да, просто өзүнүн бытовой вопросторун чечүү үчүн. Агай, ошондо биз чөйрө менен жердештик тыгыз байланышта болот экен да, кийин эки проект. Негизи чөйрөдөгү анткени баары Discord'то отурат, чөйрө, башат, жердештер үчөө бири-бири менен жардам берет. Если биз азыр тексттерин жасап неметип алсаңар, биз анан башатты алып келип дагы управленияга коштурабыз, жардам берген. Анан чөйрө жасап аткан нерселердин или чөйрөдүн жасап койгон нерселерин эле көчүрүп туруп эле ошол жакта чөйрө деген сөздөрдү алып койсок эле, алар аябай чоң документация которуп атышат азырчы. Ошону код неметип койсок эле, кайра эле иштеп калат да. Дублировать этип койсок иштеп калат. Биздин азыркы максат команда жөн эле ошол чоң процесстерди түшүнө алышыбыз керек. Ана что башкаларга айтып бергенге, башкаларды мындай кылалы, тигиндей кылалы деп мындай координация кылып тургангачы. Түшүнүктүү агай, рахмат. Саламатсызбы агай, мен чөйрөдөн Едигей Маликов. Биздин да мемелерибизди сурап алайлык дедим. Бул жумада аткарылып турган жумуштарыбызды чатка жазганыңызды окудук. Анан дагы деле калган жумуштарыбызды улантабыз. Плюс биз дагы эме изилдеп атат ар бир команда. Бизге анын тиешеси жок деп кечээ эми Zoom'да айттыңыз. Анан болбой эле биздин кийин могул деле кыла турган жумушубуз жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Чөйрөнү биз азыр акырындап запуск кылышыбыз керек. Ооба, чөйрөгө шаблон издеген кереги жок, анткени биз неме HTML жасап койгонбуз. Азыр чөйрө.com'го кирсең, бул WordPress эмес, бул жөн эле HTML да. Бирок жакшы нерсе, биз кичине башкачараак жол менен кетебиз. Биз ошол HTML'ди шаблон кылып жасайбыз. WordPress шаблон кылып, ошол чоң мастер-класс кылып да өткөрүп, ачып баары киргендей кылып, ошону өзгөртүп, анан ошолго өзгөртүүлөрдү киргизебиз да. Мисалы, биздин команданы же болбосо форма регистрацияны биз азыр Google формдан жасап койдук. На самом деле жакшы мындай профессионалдуу сайттардын ичинде форма регистрация сайттын өзүндө болуш керек да. Ошондуктан биз бир плагиндерди колдонуп, ошол форма регистрацияны прям сайттыкка киргизебиз, модальный окно кылып, еще эң астында футерге, чтобы чөйрөгө катышканда ошол форма регистрацияны толтурат. Анан ошонун жооптору Google таблицага келет. Анан биз Google таблицадан алар менен байланышып туруп, чек кылабыз, типа, буну коштсок болот экен, муну коштсок болот экен деп ошол форма жасап туруп, ошол жума. И немедеги күздемилген ичиндеги 2-3 командага текшерип көрөбүз да, ошол эле жерине контентчинин долбоорлору текшерип, анан ошол жака адамдарды чакырабыз. Анан если жакшы иштеп баратса, неменин интернеттеги адамдарды чакырып баштайбыз. Азыр дагы биз күздемеге кантип кошулса болот деген запростор келип атпайбы? Ошолор күздемеге кошулбай эле чөйрөгө кошулушат, если адам иштейм десе. Процесс мындай да. Командага ыктыярчыларды алыш үчүн бир жерден алар текшерип алыш керек. Ошонун баарын чөйрөдөн текшерилет. Эгерде ал адам ыктыярчы болом, иштешем, мына болду тастарды аткара алам деп көрсөтсө өзүн, ошол теманы түшүнсө, анан сен өзүң командаңа
чакырып аласың да телеграмга. Ага чейин алар баары чөйрөнүн ичинде отуруп, ошол темаларды сүйлөшүп отура беришет да. Примерно ушундай уровень аналарды дагы көрсөтүп берем. Так что чөйрө менен бүгүн болсо дагы бүгүн акырындап иштеп башташыбыз керек. Макул, рахмат. Саламатсызбы? Мен суроо берсем болот да. Угуп атамбы? Ооба. Эми Азамат агай сизге суроо берейин дегем да. Негизи марафондун эмеси боюнча, тартиби боюнча мисалы мен чуркаганда катышып көргөм да, убакыт берилет. Саат эртең 6-дан баштап саат 2-ге чейин ошол убакытта чуркап бүтүшүң керек да, кайсы расстояниянын бирси ошондой. Биздин проектте сиз ошол убакытты бердиңиз, эгерде биз бүтпөй калсак, ошол проект бүтүп калабы же улантып кетсек болобу марафон бүткөндөн кийин? Агай бошобой калды окшойт, Ошондой азыр керек болуш керек. Ооба, келдим. Мен да силерге окшоп сол колум менен балдарым жеткирип, оң колум менен машинедеп, оозум менен силерге жооп берип кетип атам. Агай, мен суроомду уктуңуз да же кайталайынбы? Ооба, уктум. Мындай беспроводный наушник кийип алгам, барып эле огула. Жаңы технологиялар. Ооба, марафон деген сөз. Азыр 3 айдын ичинде биз кандайдыр бир жетишкендиктерге, кандайдыр бир моментке чейин жетебиз, ошол катышыпчы. Анан ошол катышып аткан убакта Discord'ду баары ачып, баары көрө алат, баары кааласа жасайт, каалабаса жасабайт, көрсө көрөт, көргүсө келбесе көрбөйт, мындай эле жүрө берет да арасындачы. Анан кээ бир проекттин ичинде дагы мен ушуну там марафондун ичинде катышам, анткени мен үйрөнгүм келип атат. Анан мен көчө силерге айткандай эле, силер уже кээ бир жактан как бы чыгып кете берсеңер болот да. Анткени силер Notion'дан страница жасап, домен идип, сайт жасаган билесиздер. Ошол менен уже акча таба берсе болот. Если силердин там целиңер акча табыш керек болсо, если үйрөнүш керек болсо дагы отура турсаңар болот да. Анан биз WordPress'тен сайт жасайбыз, анан WordPress'тен сайт жасап, шаблон сатып алып койгон нерсе деле уже бир чоң шаг, ал аякта чоң бизнес. Ал нерсени үйрөнүп алып эле уже все, мен барып WordPress'тен сайт жасап акча табам, мага ошол жетиштүү деп чыгып кете берсе болот да. Анткени биздин бардык долбоорлор бул ыктыярчылар жасап аткан долбоорлор да. То есть булар кийин коммерческий болушу мүмкүн, а еще болбой да калышы мүмкүн да. То есть мен эч кимге 100% деме бере албайм. Убада бере албайм, типа ушул проекттер точно коммерческий болот, баарыбыз иштеп калабыз деп. Ошондуктан кечеде айттым, бул проекттердин баары сайт проект деп айтат. Сайт проект дегенде, ошо Силиконовый долинада, ошо стартаптарда ушундай тема бар. Адам өзүнүн жумушун иштейт, 90%, анан 10%-ин жумушун 10%-ин башка бир жумушка как хобби катары, стартап катары иштеп кете берет да. То есть Силиконовый долинада ар бирөөнүн жумушу бар, плюс өзүнүн бир стартап идеясы бар, ошол стартап идеясынын үстүндө иштей берет да. Анан ошо дагы тема деген бар, 10% предпринимательство деген сыяктуу. Эгерде сен предприниматель болгуң келет, бизнесмен болгуң келет, бирок күйүп кеткиң келбесе, сен ошол убактыңдын бир 10-20%-ын эле бөлөсүң, а калганын болсо башка жумушта иштейсиң депчи. Вот. Азыр болсо биз баарыбыз 10-20% эмес, 80-90% кээ бирлер иштеп кетип атат да. Бирок анын баары тоже үйрөнүп аткан процесс да. Биз команда менен иштеп кетип атабыз, бирок бул мындай постоянно боло бербейт да. Выгорание деген тема бар. Аябай көп иштеп, кечке иштеп отура берсең, психологический выгорание болуп, эч нерсе жазгың келбей калат да. Депрессия болуп, жал жөнүндө сүйлөшөбүз командалар менен. Ошондой болуп кетиш мүмкүн. Чтобы ошолор болуп кетпеш үчүн, тоже бизде дедлайн күз бүткөнгө чейин иштейсиңер. Анан уже типа болду да, иштебей койсоңор болот. Эч ким спрос кылбайт да. А мен дальше иштейм дегенде, биз акырын ошон үчүн азыр Telegram каналдарга, группаларга чыгып атабыз. Ошол Telegram группалардын өзүнүн
келечекке тиешелүү группалары бар. Биринчи опять же ошол эле команда кала берет. Анан ошол жактан активдүү иштегендер менен ошол проектти иштеп аткан жаңы адамдар чөйрөдөн келеби или башка жактан келеби өзүнчө бир телеграмга чыгат. И ошол өзүнчө бир телеграмдан биз улантып кете беребиз да. Бирок анда уже как бы күз демилгеге общий бир тиешеси жок. Анткени жаңы келгендер вообще без понятия эмне болуп атат күз демилге дегендечи. Күз демилге только ошол келечектин или Жылдыз академиянын студенттери да. Ал жакта уже башкалар болуп калат, башка командалар. Алар менен, конечно, биз бул проектти еще дагы бир жыл улантабыз да, дагы бир жыл жасайбыз. Ушундай сложный жооп. Мени Иә. Болбойт атат. жаткан кишилерге угулган жокпу? Эми угулду. Аха. Угулду да? Ооба. Жок, мындай. Сиздин проектлериңиз мындай караганда баарына эле жагып атат, прям удовольствие алып атышат да. Ошол 3 айдын ичинде мисалы бирөө контент жагынан жетишпей калат, же дагы бирдеме болуп жетишпей калат да. Анан ошо жумуштардан все деп токтоп калабы? Жок, бүт проекттер вообще токтобойт. Бул только Жылдыз академия ичиндеги студенттер менен окуп аткан процесстер токтоп калат. Или ушундай токтоп калышы мүмкүн, или ошондой план коюшат. Калган баары проекттер баары кете берет. Баары кетиш керек, ошол өз команда болот, ошол үйрөнгөн нерселерди, процесстер коюлганда кайра аткарып жасап кете беребиз. Эгерде ошол проекттерге адам жетпей калса, башка адамдарды да кошуп жасап кете беребиз да. Башка ыктыярчыларды кошуп, башка деметип жолдорун табабыз да, ал проекттерге жараша. Ал келген инвестицияларга жараша, кызыккан проекттерге жараша. Ага чейин биз ошол 3 айдын ичинде ошол идеяны текшерип көрөбүз да. Бизге жагып атат, башкаларга да жагабы деген суроого жооп табабыз да бизчи. Интернетке чыгарып, башкаларга көрсөтүп көрөбүз, кандай силерге ушундай жагабы, силерге керекпи ушундай, ушул нерсеге катышмак белеңер, акчаңарды төлөмөк белеңер деген темаларды изилдейбиз да. Тумага рахмат чоң. Ак бермек. Сөйлөңүз. Саламатсыздарбы? Агай, мен буга чейин кирип калдым, балким суроо болбоду билбейм. Биз азыр Notion'да сайт ачтык да. Ооба. Анан эми спринтте WordPress ачкан атабыз. Андан кийин дагы код менен дагы бир эгер ачылчу болсо да, ошондо бир эле долбоордун 3-4 сайты болуп баары иштей береби ошондо? Ооба, иштей берет. Биринчи WordPress'тен жасалган сайтка биз Notion'дан жасалган сайттын контентин алабыз. Бирок Notion'дagi калган домен или Notion'дagi процесске ошол адамдар менен дагы иштеше турган или өзүнчө жооп бере турган процесстерди Notion'га чыгарабыз да. Типа Notion ошол проекттин org Notion'ы болуп калат да. Сайт болсо азыркы Notion болуп калат. Такой 3 уровень болот. Анткени биз өзүбүз команда менен иштеп атканда бизге бир жер керек да, чтобы ошол жактан биз бир нерсени жазып турганга. Аны болсо биз org Notion деп колдонуп атабыз өзүбүз. Org проекттин аты да. Ал жакта биздин sprint review бар, там биздин командабыз бар, протоколдор бар, ушундай нерселер бар. Анан эгерде биз проекттерибиз продакшнга чыкса, аяка мисалы ошол эле контентчи жаңы авторлор келсе, алар айтат: "Хорошо, биз авторлор келдик, анан тексттер жазып атабыз, анан мага мисалы ошол тексттерди текшерип берип койгулачы, же болбосо кайсыл авторлор качан чыгарат?" Ошондой моменттер бар да. Ал моментти дагы биз командабыз менен арабызда бир жакта сакташыбыз керек да. Ошондо как раз Notion'да сактап, ошол авторлор менен биздин ортосубуздагы бир org Notion жерибиз болуп калат. Албетте ал жакта жанагындай протоколдорду чыгарсак болот, жолугушуулардан ар кандай нерселерди чыгарып ошол жакка сактай берсек болот да. Чтобы аны кайра мындай пабликке чыгарбай, бир Notion бир жагында сакталып туруш керек.
түсүндүрүп неме диаграмма жасап көрсөтүп берем кандай кантип иштейт неме процесстер ошонун баары процесс работы дейт да как раз. Түшүнүктүү, рахмат. Айбек, Шергаzy, кече жакшы презентация болду. Лайктар көп басылды окшойт. Заманга. Анан силер дагы азыр Умтулдун проектисин карап көрсөңөр, ошондой процесс жасаш керекпиз окшош болуп. То есть силер азыр жанагы мен Red Room деп көрсөткөн видеодон бир видеону тандап алыңыз. Анан ошону кыргызча которгонго аракет кылып көргүлө. Өзүңөр эле ичинде команда эмеси болбой атса, анда тоже демилген чаттарына барып, ушундай бир видеону кыргызча которуш керек болуп атат, ким жардам бере алат, давайте деп ошол силалар менен бир видеону кыргызча которуп көргүлө. Анан которгон соң биз ага үн издеп туруп, үн таап туруп, ошол которулган текстти окуп бергенге аракет кылабыз. Пока немеге заманга өзүнчө бир неме издеп кереги жок да. Шаблон издеп кереги жок. Бул чаттан дагы эслесилерде мүмкүнчүлүк болсо, видео текст жазган видеону угуп, ага текст жазганга эле которгонго, пожалуйста, Айбек Шергаzy менен байланышып, бир видеону которуп көрөлү, текшерип көрөлү, кандай болот экен. Которсок жакшы болмок агай негизи. Анан ошол эле CS50 контенттин Crash курс Computer Science'ти которсок, орусча, кыргызча, бул YouTube'да аябай мына жарым жылдын ичинде эле аябай чоң просмотрлорго алып келет да. Анан баягы идегейге жооп берип атпайсызбы агай, ошол сунушуңуз жакшы болчу. Потому что мен да чөйрөгө киргенде баягы суроолорго жооп бериш процесси аябай эле эме экен да. Андан көрө баягы Google форма болсо сразу там 10 суроону көрүп туруп, анан подряд жооп берип койсоң, ал да эмелек экен да. Бир суроону жооп берип коюп, бүттүм экен десем, кайра экинчиси чыгып, анан кайра үчүнчүсү, анан качан аягы качан болот экен деп отуруп берет экенсиң да. Анан ошол которуу процесстери, которуу жөнүндө автоматизациялар дагы, скорее всего, Тилордонун проектисинин ичине бир ошонун алкагында жасап чыгат окшойбуз. Типа неме кыргызча которгон билбесеңер, анан ошол жактан тапсаңар болот, же болбосо ошол жактан тексттер чыгарып, анан ал жакта массово чогуу которсок болот деген бир сервис сыяктуу жасап көрөбүз ошол Тилордонун ичинде. Анткени ал жакта как раз кыргыз тилинин профессионалдар отурат да. Ошол жагы менен дагы кызыктуу болот да. Ошол менен кирип, могул видеолор которуш керек, могул тексттер которуш керек деп чыгарсак болот. Или контентчиге да ошентип кошсок болот, авторлар иштеп атканда. Автор болуңар келе, мына могул тексттер бизге прям жизненно необходимо кыргыз тилинде, IT жөнүндө, технологиялар жөнүндө, или вообще любой нерсе жөнүндө пайдалуу нерсени кылуу деп. То есть контентчинин идеясы ушул, биз развлекательный кылбай, наоборот, образовательный жагына упор кылабыз да. Анткени YouTube'дан или бир контенттен, или вообще бүт нерседен эң оңой жолу бул развлекательный контент жаратуу да. Ошон үчүн бизде артисттер көп, аябай популярдуу. Ошон үчүн бизде YouTube'да ар кандай оюндар көп, ар кандай. Анткени адамдар ошого подсаживается, наркотик катарычы. Ал нерсе сени эч кандай өнүктүрбөйт да. Сени жөн эле как овощ катары эле использовать этет да. Биз наоборот адам өнүксүн, контент окусун, кызыксын, ошо неме кыйналып башын өзгөртсүн, ошондо жакшы жашоо болот деген жол, оор жолуна кетип баштабыз да. Анткени баарыбыз билебиз, биздин өзүбүздүн балдарыбыз бар, балдарыбызга жакшы контент келсе, ол жерде канча айтып өттү. Балдар үчүн өлө бир пайдалуу нерсе издеш аябай оор да. Анткени баары оңой жолун издеп, мындай популярдуу нерсени жасагысы келет да. Биз болсо жок, башкача жол менен кетип көрөлү деп аракет кылып атабыз. Дагы суроолор калды. Убактыбыз.
жерде калып неме видеону көрүп прям биз ошондой видеону сайттап жазап бүткөндөн кийин тартмакпыз жана трейлер деген ошол болчу да ошол проект жөнүндө айтып берүү Гүлереже болсо уже азыр жасап салыптыр раз Гүлереже жакшы келипсиз эми сиз немеге сизди немеге чакырат окшойбуз бул жума если запуск кылсак чөйрөгө запуск кылсак чөйрөгө кирип ошол чөйрөгө кантип катталат каяка барыш керек эмнени басыш керек ошол жөнүндө бир видео тартып берсеңиз биз түшүндүрбөй ошол видеону жиберип турабыз мына монтип киресиң чөйрөгө деп вот анан негизи саламатчылык макул, рахмат. ошондой нерселерди жасап чыгарып койсок инструкция кечээ көрдүңөр видеону вообще оңой да кирсең биз да ушундай жасайбыз подкасттар ошол жактан уксаңар болот деп баары современный да Мери Маскарова бир жерде диктор болуп иштеп жүрсө керек эле. Мери Маскарова болсо керек эле. Ошого да каралып көрсөңүздөр болот. Дикторский жактан же башка бир жерлерден. Анан келечектин ичинде телевиденияда монтаж болуп иштеп жүргөн да бир жигит бар эле. Ошо направленияда профессионалдар бар. Анан Турат агай кыргыз тили жактан которуп бергенге даяр. Анан өткөндө Тимур Көлдөн дагы бир эме таанышкан болчу, творческий известный личность менен ал. Анын, короче, кыргыз тилине кошкон салымы чоң экен да, андай идеялар аябай көп экен. Так что жакында сүйлөшөбүз го, аны да чакырып, ушундай мини мындай мастер-класс болобу же эмне болот, эме кылсак болот. Андан сырткары Борченовду чакырсак болот. Жүрөт го ведущий болчу Борченов. Улан билет, ким эле. Аны менен деле мен сүйлөшө алам, ал силерге келип, именно баягы үндөр менен иштейм дегендерге биз ошону чакырсак болот. Же болбосо Азия Чору деген певица бар, вокал боюнча мастер да, ошону деле чакырып, үндү кантип мындай правильно айтып, сөздөрдү кантип туура айтыш керек, кандай мындай нерселерди тоже бир сыра мастер-класс кылып сүйлөшүп берсек болот да. Жакын арада болот болчу, силер ага шашпагыла, кечээ как раз айтты го, ошо туризм боюнча бирөөнү чакырмак деп. Ооба, чакырганда мына Кыргызстанда CIT деген Централ Азия туризмдин эмесин чакыра алабыз. Анан берки экинчи концепт, кыргыз концепт бар го, Эмил Узакбаев, аны деле чакыра алабыз. Силер просто ага даяр болушуңар керек да, кыскасычы какой-то бир маалыматты бир жерге чогултуп коюп, Notion сайт деген нерселер ошол үчүн уланып атат да. Мындай сөз менен айтып бер дегенде көбүңөр айтып бере албайсыңар деле же айтканда берки жакта отурган киши түшүнө бербейт деле да. Аны визуализация кылып элекени көрсөтсө, анан кишилер уже ойгонуп, уже кылынып аткан турбайбы деп процесстерге кошула башташат да. Ошон үчүн мен всех, кого обещал, я позову, да. В свое время просто потихоньку готовьтесь. Анан мен сизге бир суроом бар эле, Азамат ага, бизгече встречанын баарын проспали, ошонун записин качан көрсөк болот? Азыр Молдогазы чыгарып атат уже акырынан параллельно. Во-вторых, тиги чакыра турган конокторду как раз чөйрөгө чакырса болот да. И ошол кызыккан адамдарды дагы кийин чөйрөгө чакырып койсок болот да. Эмне үчүн жазып атабыз чөйрөнү? Эмне үчүн ушундай коноктор менен сүйлөшкөндөн кийин бир нерсе болуш керек да, бир нерсе иш болуш керек. Биздин эң чоң проблема жолугушууларда, конференцияларда или мындай чоң онлайн неметип атканда биз офлайн жок да. Ошон үчүн көбүнчө биз жөн эле сүйлөшүп туруп кетип калабыз да. Типа сонун идеялар айтылат. Борченовду да биз чакырганбыз Клабхауска. Клабхаустун да сонун эмеси бар. Көп адамдар чогулганда ошонун бир 90% убакыт жөн эле кетет да. Биз жөн эле сүйлөшүп отуруп жүрөбүз. Сонун идеяларды да кантип кыргыз тилин көтөрүш керек, кантип Кыргызстан экономикасын көтөрүш керек, кантип экологияны көтөрүш керек. Ошол жагынан биз вообще мастербиз да сүйлөп айтып бергенденчи. Или конференцияларда сүйлөшкөнүбүздөнчү. Бирок эмнегедир биздин экономикабыз көтөрүлбөйт, иштерибиз оңолбойт. Баарыбыз все равно башка нерселерди сүйлөгөнүбүз менен жасаган иштерибиз бири-бирине туш келбейт да. Вот. Ошондуктан чөйрөнүн идеясы азыркы келечек жасап аткан или биз күз демилген ичине жасап аткан процесстерди киргизүү, IT жагы мененчи. Сен бир нерсе деп сүйлөдүңбү, сен бирөө кошулам дедиңби, давай сразу мына сага таск Trello'дон жаса,
анан немесин көрсөт, анан биз ошентип чогуу иштеп кете беребиз деп. Ошо адам ошол жака калып калыш керек, ошол жакта коммуникация менен иштеп кетиш керек да. Ошон үчүн адамдарды сразу чөйрөгө киргизип, анан мына бизде чөйрөдө ушундай адамдар бар, ушундай идеялар менен бөлүштү, ошол идеяларды биз колдоп, ошол менен чогуу жасап атабыз. Эгерде силер да колдонгуңар келсе, иштегиңер келсе, пожалуйста, кошулгула. Биз ошентип жасайбыз деп, ошол процесстерди кошуп кетебиз да. И как раз биздин жакшы жагыбыз долбоордун ичинде иштеп аткан адамдар уже иштеп атат да. То есть алар жөн эле азыр бирөө келсе угуп койбостон ошол уккан нерсесин сразу проектке киргизгенге аракет кылат да. Ошо бизде артта массовка аябай чоң болот да. Ошондуктан чөйрөгө ар бир долбоорлор ачылат. Анан ошого биз конок чакырып келебиз, ошону пиар кылабыз интернеттен, и сразу башка адамдарды дагы, мен да кошулам, менде да ушундай идеялар бар болчу, мен да өнүктүрмөкмүн дегендерди алып келип туруп ошол жака киргизебиз, команда кошуп туруп, командабыз чоңойтуп туруп, и ошол айткан нерсесин сразу жасаганга аракет кылабыз да. Анан көрөбүз, ошондой айтты, эми ошону жасап көрдүк, эми ошол иштедиби же иштеген жокпу, жакшырдыбы же жакшырган жокпу депчи. Ушундай процесс. Бизде вопрос дагы бар болчу, ошо мастер-класс WordPress боюнча кайсы күнү болот? Ошону тактап кетесизби? Мисалы үчүн четверг күнкү аракет кылсак кандай болот? Анан 3 күн жетиштүү болобу же вторник күнгө жылдырыш керекпи? Потому что башка күндөрү баарында сабактар эле бар да, понедельник, среда, пятница. Ошо сурайын деп сурап аткам. Ооба, сиз сураптыз, ошого жооп берип коеюн деген. Вторник, четверг, суббота негизи код боюнча кыргыз тилинде Турат агай сабак өткөзмөкчү, бирок мен аны менен сүйлөшсөм болобу, ушул жума сабактар болобу, болбойбу, элдер катышып атабы, катышпай атабы? Катышпай жатса анда биз ал сабактарды отмена кылып туруп эле ошо вторник, четверг, субботаны бошотуп беребиз. Хорошо, на четверг кылып көрсөк болот. Общий WordPress кантип установка кылат, кантип настройка кылат, кантип шаблондорду установка кылат. Хорошо, давайте четверг кылалы анда. Да, или если у вас есть ресурсы уже, ссылки, да, конкретные, то лучше их отправить, четверга не ждать. Если кто-то выбрал, пускай уже экспериментирует. Там четвертое, воскресенье найдите албач. Хорошо. Если бы кандайдыр видео, инструкциялар бар болса. А так мен бүгүн дагы аракет кылам, бир-эки команда менен иштешкенге силер даяр болуп калса. Спонтанно кичинекей командалар менен. Ну, посмотрим. Вообще да, четвергке кылып, анда ссылкалар жиберип, ушундай кылып туралы. Асель эже, СММ. Саламатсызбы, кандайсыз? Баарыңарга салам. Меники инстаграмым чүрүп атат, бирок мага жардамчы керек деп ойлойм, хотя бы текст жактан жазып берип турганга. Ошо өзүмдүн мен минустарымды билем. У меня этот грамматический жактан көп ошибкалар кетет да мендечи, поэтому я по своей специальности кетпей ошо код жакка барганым ушул себептен болчу. Ошол анан бирок колуман келишимче ишимди кылып атам. Сүрөттөрдү уже өзүңөр айтпадыңарбы, тиги интернет пространстводон албай, мындай уникалдуу сүрөттөрдөн алгыла деп. Ошондон сүрөттөрдөн уже жеринен, мне кажется, алчуну уже алдым, уже повторять этип уже ала бергенде, мне кажется, инстаграмдын немеси уже скучный болуп калат го деп өзүмдүн галереяман личный сүрөттөрүмөн коюп атам. Бирок деген ошол өткөндө бир-эки адамга, башка командалардын бир-эки адамына кайрылган болчу, мага деген өзүңөрдүн сүрөттөрүңөрдү или темаңарды сүрөт кайтап сүрөт жактан жөнөтпөйсүңөрбү десем, макул, ойлонуп көрөбүз, сүйлөшүп көрөбүз деген бойдон ответ жок. Ошол анан мен Сайкал эжеге жаздым, мага деген ошо жардамчы катары бир-эки адам таап бергиле деп, ответственный. И например, ар бир спринтке деген эме бөлүнүп атпайбы, скрам-мастерби или менеджерби, там ответственный. И мне кажется, ошондой ответственный адамдардын списогун алып эле ошолорго деген, например, ушу сүрөт жактан жөнөтүп турсаңар деген
иш берсек кандай болот деген предложениям бар. Потому что мен, например, жазып эметкенде и деген бойдон ошолор калып калды. Ошол ушуну айтайын дегем. Сележе бизде дайджестке дейлиден башка еще дайджест чыгат да. Дейлиде чыгарып аткан сөздөр, азыр мен бүгүн айтып аткан сөздөр дейлиге чыгат. А дайджестке болсо SMM командалар өзлөрү жазат ошолордучу. Ошону чыгарсаңар болот. Во-первых, или жардамчы таап, именно текст жасап турган эмес, азыркы чыгып аткан материалдарды чыгарып турган жардамчы керек да сизгечи. Анткени дайджестте өлө чоң тексттер жазылып атат, ошону чыгарсаңар болот. Плюс кече чатта вообще огонь болду да. Баары чатта жазып атышты. Анткени аябай кызыктуу немелер чыгып атат. Азыр фидбекке барсаңар или командаларга барсаңар, арчабекке канчалы деген одалар жазылып атат, тексттер, ошолордун баарын жакшы оформить этип туруп чыгарып койсоңор деле өлө сонунда процесс, ошол процесстерди чыгарыш керек да, типа, мына мондай стихтер чыгып атат, мондай ревьюлар болду депчи. Бул ошол текст жагынан ошону анализдеп, ошого жардамчы издешиңер керек да. Анан үчүнчү, кече Steam Building болуп барып келишпеди, ал жактан дагы видео сүрөттөр тартылды, биз ошолорду да сизге жиберебиз, ошолорду да колдонсоңор болот. То есть материал көп, ошону просто компоновать этип бат-баттан чыгарып турганга сизге SMM мындай жакшы SMM кылган эле жакшы стористер жаза турган киши керек да. Телефону менен бат-баттан чыгарып турган. Анан тиге бирөөдөн сураганда ушинтип иштейт. Бирөө сурайсың, ал жооп бербейт, или жооп берет, азыр жасап келем депчи, анан жок, анан сен дагы жолу сурайсың да, типа, сен өткөндө жасап келем дебедиң беле, кана күтүп атам депчи. Антесе иштебейт биздики. Ошондой процесстер бар. Ооба, ошо мага деген сүрөт жактан информация керек болуп атат, анткени Жереникинен алдым. Анан көчөкү видеолорду киргизгенде ошол, например, даже ошо фидбектер жазылганда фидбектерди жөн эле сөзүн жазып койбой же жөн эле жанакы оранжевый фон или ар кандай фон кылып туруп ошол жака фидбектин текстин коюп чыгара берсе деле болобу? Ошону изилдеп көрүш керек да. Интернетте мисалы кээ бирлер коздоп чыгарат, кээ бирлер өзүнчө мындай немелер фишкаларды коюп чыгарат да. Ошентип көрсөңөр болот. Же болбосо азыр мен көчө элементти көрсөтпөдүмбү? Ал жактан мисалы силер шаблондорду издебей, өзүңөргө Instagram stories деп жазып көрсөңөр, аякта видеосу менен даяр толтура шаблондор бар. Ошолорду колдонсоңор болот, или даже өзүңөргө SMMщик таап, кел давай чогуу жазайбыз, мына толтура шаблондор бар экен, эксперимент кылып Негизи SMM кылгандарга да жакшы. Негизи командаларда профессионалдуу ошо SMM жактан курстарга барып окугандар көп эле экен. Например, мен профессионал эмесмин да. Анан ошолордон кошулуп, ошолор хотя бы жардамчы болсо деле, мне кажется, чоң жардам болмок эле деп ойлойм да. Сиз аны официалдуу түрдө кайрылыңыз да. Ошол анан сүрөттөр боюнча келечекте фотос деп Аруке канал ачпады беле. Ошондой деле Күздемиден ачып койсоңуздар, анан особенно за границада жүргөн, келечекте окуп жүргөндөрдөн сүрөттөрдү сурасаңыздар, анан башталат. Кандайдыр бир теманы да берип коюшуңуз керек да. Элдер сүрөткө ар кандай түшө берет да, кээ бирлер күнүгө түшөт сүрөткөчү өзүн, кээ бирлер бир жолу өзүн тартып коет да. Ага фокус бериш керек да. Бизге мындай сүрөттөр керек деп сиз өзүңүз кандайдыр бир мисалды келтирип туруп, астына бир кыскача текстти жазып туруп көрсөтүп коюшуңуз керек. Бизге мындай рубрика ачылып атат, биз мындай направленияны продвигать этебиз, освещать этебиз. Ошо анда кишилер уже түшүнүп калат, мындай рубрикага мындай сүрөттөр кылса болот экен деп элдер жөнөтө башташат да. А так өзүнүн мындай тартынышат да сүрөттөрдү. Мына Азамат Токтокунов деп гуглить этип көрсөңөр, акта деле сүрөттөр деле жок. Мисалы Бекназар Жамангараев десеңер, Лимондун сүрөттөрү болбосо сүрөттөрү деле жок да. А так кишилер кызыктуу, мындай сүрөткө тартам десе тарта беришет көп нерсени, просто аны айтыш керек. Анан сиз туура айттыңыз, бизде действительно SMM'де бүткөндөр аябай эле көп. Аларды издеп көрүңүз, билбейм, алар бекер иштеп беришеби же кандай, сүйлөшүп көрүңүз. Аруке деле жакшы эме кылат, андан сырткары Аймарал дагы бар, ошо менен сүйлөшүп көрсөк болот. Мен азыр как раз кече күнү ойлонуп аткан болчумун, ошо Аймаралды ашарга киргизип коеюн деп. Бирок SMM жактан эме кылсаңар, ал деле кошулуп ар кандай нерселерди кыла бериш мүмкүн да Figma'дан. Азамат ага айткандай эле, Invato'до көп элементтер бар. Биз Тимур менен мисалы риэлторлерге видеолорду, ар кандай анимацияларды, бирдекелерди кылганда биз Invato'дан просто
платасын төлөп ошол жактан кирип баардык нерселерди алып чыкты, потому что ал жакта любой нерсе бар, музыка деле бар, видео деле бар, ар кандай иконкалар деле бар. Ошолорду карап көрүңүздөр. А так Инстаграмда мындай жакшы чыгып аткандар, мына мисалы үчүн V Project дегендин сайтын кирип, Инстаграмын кирип карап көрсөңүздөр, оформлениясынчы. Бизде мисалы үчүн күздемиде слишком много оранжевого, да? Оранжевыйды уже первый раз вначале прорекламировали, его достаточно, да? Лучше на белом фоне оранжевую точку поставить, чем на оранжевом фоне белым текстом писать дегенде эле нерсе, да? Там надо баланс уметь соблюдать. Оранжевый тоже не надо везде все время толкать. Вот. И Pinterest'te кайсыл бир жерде жазсаңыз, какой теме можно постить в Инстаграм, какие тематики деп жазсаңыз, аяктан 50-дөй ашык направлениялар берилет. Мисалы, вы можете писать про это, про то, про это деп. Ошол 50-нүн ичинен хотя бы 5-өн тандап алсаңар жетет го. Ошо бир жумада 5 жолу чыксаңар деле, ошол деле ар кандай эме болсо, ошондой жеңил болот да, сележе бул баштан өткөн нерсе. Инстаграмды контент план катары иштетиш керек да, ошондой башың оорубайт. Мисалы үчүн, сиз бир жолу по средам бир тема боюнча пост даярдайсыз. Ошого жараша качественный анализ кылып, качественно баарын көрүп туруп даярдап коесуз. Мисалы үчүн, на руке по четвергам это делает, кто-то по пятницам делает. Так вот легче всего сделать Инстаграм, чтобы он ни от кого не зависел, но в то же время очень разнообразный контент давал, да. А тут там сейчас идет информация, без кандай кылдык. Он больше как архив болот да. Это не такой контент, который может затянуть народ дегендечи. То есть его надо с чем-то мындай аралаштырыш керек. Все время дейли жолугушуу и так үнүгө болуп атпайбы, так элечи. Ал архив катары чыкканы жакшы. Ошо, бирок ошол жолугушуудан деле лучше время потратить, мисалы үчүн Азамат агайдын бир кандайдыр вопроско болуп аткан жообун алып туруп, кесип туруп, мындай звук катары чыгарып койгон интересныйраак да. Потому что текст менен жазганда, эгер аякта 15 команданын менеджери отурган болсо, ал тексттин баарын жаза албайсыз да. Мындай болду, бул сурады, ал антип жооп берди деп, баягы газеталардай болуп калат экен да. Ошон үчүн аны даже надо уметь правильно вытаскивать вкратце, да. В общем писать, вкратце вытаскивать, какие-то контекстные слова вырезать, вставлять дегенде. Бул стиль ошентип болуп жүрчү го. Өткөндө деле Азамат агайдын бир мотивациясын өзүнчө подкастты, аудиоролик кесе алып чыгарып салган болчу. А так ар бир командада SMM-щиктер бар да. Чын айтканда, насыйхат эжеге каралып көрсөңүз, ал Матриксте күнүгө эле Инстаграмга бирдекелерди чыгарып жүрөт го. Ага, может, мисалы үчүн визуальный жактан может поддержка керек, бирок стористердин рекламасын ар кандай кылып чыгара берет. Ошону байкап көрүңүздөр. Рахмат. Хорошо, я учту ошолорду байкаштырып көрөм. Ооба, мен дагы ошо күндө эле ошо дейли, ошондой неге это как отчет сыяктуу эле скучный сыяктуу болгон үчүн арасына ошондой немелерди кошуш керек болуп атат. Анан көчөгүнө Азамат агай 2 видео жөнөттү. Ошо көчөгүнө мен чогулушка аягында эле кошулуп калдым. Ошо аягында видеону көрүп кызыктуу, аябай жакшы түшүндүрүптүр. Ошондой немелерди киргизгенде алдына просто текст, кандай текст жазса же бир фидбекпи или как ошол эмени башатка или кимге жөнөтүү дейм, ММСтин менеджерине. Ошол анан ответин күтүп атам, пока что не ответила. Ошол анан Күздемий жөнүндөчү баягы дейлини айтпай, булар мисалы үчүн в общих чертах кайсыл бир проблеманы биз азыр ар бир тайпа изилдеп жүрбөйбү? Ошого подготовительный материал кылып, мындай почваны подготавливать этип, ошого тиешелүү контенттерди киргизиш керек да. Анан сүрөттү аябай мындай тандаш керек да. Анткени сүрөт үчүн или просмотр болот, или болбойт да. Бизде уже баштан өткөн нерсе, бизге де мисалы үчүн туруп аралаштырып туруп, анимацияны подходящий таап туруп чыгарганда, ошол анимация, мисалы үчүн биздин каналда 14 000 адам жүргөн болсо, по факту биз жакшы эле билебиз да, активность кандай, кимге эмне жагат, примерно канча адам көрөт, канчасы лайк коет, канчасы сохранять этет, это нам все заранее известно, да. Но когда вы, например, анимационный срок, этот видеоролик такой короткий гифка же бирдекени киргизип туруп, текстти сонун коштоп туруп чыгарып койсоңуз, ал видеону мисалы үчүн бизде 14 000 подписчик болсо, аны 28 000 жолу же 40 000 жолу көрө алышат да. То есть аны деле SMM-щиктер менен сүйлөшүп
бөлүшүп, бизде эми супер мега популярный мындай контент болбойт, бирөөнүн видеосун алып туруп чыгарып койгондочу. Бирок бул жерден я хочу, чтобы вы заранее составили контент-план, уже четко знали, что конкретно вы собираетесь продвигать. Потому что если каждый раз будете придумывать, что бы завтра сделать, что бы послезавтра сделать, у вас, во-первых, весь контент будет разнообразный, у него не будет единой концепции, стиля, и аудитория там тоже непонятная будет сидеть. Да? Аудитория должна заранее наперед знать, зачем они должны подписаться на Куздеми, что они взамен получат, что интересные инсайды, какие-то истории, какие-то тексты, какие-то советы по, допустим, развитию, может быть, или еще что-то в этом роде. Да? Ошолордун баарын заранее анализ кылып туруп, направленияларын белгилеп туруп, анан систематично, методично иштеш керек, да? Агрессивно иштеш керек. Күнүгө чыкканга жараша там разбавлять этип, элдерди действительно кызыктырып, кадимкидей маркетинг кылып, аларды затягивать этиш керек, потому что бул күнүм нерсени сатып алыш көп эле барат баягы. Канча бир 10 000 подписчикти сатып алышат 5 000 сомгочу, ар кандай, да? А вам придется их зарабатывать, да? Вначале будет так, что многие подписываются, на конце недели смотришь, 100 адам подписались, а на 80 отписались. Ошондой деле ситуациялар болушу мүмкүн. Ошондой ключевой метрикаларга эле калыш керек да. Если люди отписываются, значит это не актуально или это не наш клиент дегендечи. И дальше делайте. А если у нас всегда будет так, что могут быть очень длинные тексты, с ними тоже надо заранее поработать, определить шаблон, определить шрифт, его размер, чтобы вы в карусели могли длинные лонгриды засовывать, да? Так получается. Насчет фоток я вам уже сказал. Посмотрите, я вам потом позже поделюсь еще пару ссылками. Анан көп оригиналдуу идеяны табам десеңиз, сиз инстаграмга кирип эле тиктокко кирсеңиз, андан көрөсүңөр. Ошол жактан ар кандай креативдүү идеялар көп чыгышат. Арасынан, конечно, из развлекательного плана ненужный контент, но среди них есть очень много интересного, завлекательного, обучающего контента. Көп эле да. Ошол жактан карап туруп эле мындай идеясы сонун экен, мындай видеону биз деле кылсак болот экен, же ушул видеону алып туруп үстүнө тексттерди коюп, типа текстовый озвучка катары кылып, ар кандай приколдорду чыгарсак болот экен деп өзүңүз эме кылсаңыз болот да. Самое главное, что фокус керек бул жакта, фокус керек, потому что конкретно точно иштеш керек. Целевую аудиторияны билиш керек заранее. Анын үчүн кичинекей ресерч кылып коюшуңар керек. Вы же эти все моменты проходили, то есть кто ваша аудитория, это что за люди, да, зачем они сюда могут прийти, Куздемиден, что они могут узнать. И когда даже все проекты будут готовы, мы потом очень много времени потратим на их продвижение, да. А лучше уже сейчас заранее планировать это продвижение. Вы же уже знаете, какие команды над какими проектами работают, а их очень много. Значит, раз в неделю там, или каждый день можно о какой-то команде, не обязательно о команде писать, чем они там занимаются. Вы можете писать о той проблеме, которую они собираются решить. Да? Уже народ к этому подготавливает, смотреть, там, что там людям такая вещь или идея зашла, не зашла, там, поддержали, не поддержали. И это не так, что один раз написал, если там мало лайков, сохранения, а все это неинтересно, перескочило место, это надо прям методично, да, несколько раз написать по-разному. Если там вообще никто не смотрит, не читает, тогда надо переключаться на другую тему. Значит, скорее всего, эту тему или в Инстаграме тяжело толкнуть, или же она действительно очень сырая, чтобы нравиться людям. Да? Понятно, рахмат, түшүндүм. Ошо менин негизи ошо план боюнча кийинки эмеде спринт 2 бүтпөдү, анан көчөкүндөй видеолорду киргизип, анан ойлогом да, ар бир, например, Куздеми деген, как мен түшүнгөн боюнча, самый главный, анан ошо Куздеминин ичинен бутак болуп ар бир неме желини, там мед, жардам деп бөлүнүп кетип атпайбы, анан ошолордун, например, этот сөз, текст болгондо, текстти, например, мен деле көптөгөн тексттерди окупайм да, кирипчи, например, Инстаграмга киргенде. Кыска видео болсо там я где-то 1 минут, 2 минут көрөмүн, и ошол жакса, ошону көрөм, и все, дальше кетем да, например, у меня текстти окуп отурбайм да. Ошон үчүн декен мен ошо спикерлерге предлагать эткеним көчөкүндөй, например, кыска 2 мүнөттүк, 3 мүнөттүк ар ким, например, өзүнүн биринчи этап тааныштыруу болуп кетсе, ошо тааныштыруу жөнүндө өздөрү
видео снимать этип жөнөтсө кандай болот деген ошондой план менен кайрылайын деп ойлогом да. Это насколько можно реализовать, не знаю, но у меня такие планы были. Если вы конкретный, четкий вопрос даете, тогда вы, скорее всего, видеоответы получите. Бир суроо бериңиз, 2-3 суроо бергөчү, сен атын кийим, эмнемен заниматься деп атасың, каяктан келдиң, как ты здесь очутилась десеңер, анда бул видео эмес, интервью болуп калат. Любой контентти чыгарганда биз өткөндө сүйлөштүк го, любой контентти дробить этиш керек да, ар бирин отдельно упаковать этип, бирок общий бир эме менен түртө бериш керек да. Бирок ар бир контентти майдалап, чайнап, мындай бөлүштүрүп киргизе бериш керек. Өзүңүз айтканда азыр кишилер даже видео көрбөйт да, 1 минуттан көрүшөт да. По факту түшкөнчүсү. Но вам же не такие нужны. Мы, например, когда длинные тексты в Instagram запускали, нас и так читали, комментарии были. Мы просто пытались приручить народ, чтобы они понимали, чтобы что-то узнать, тебе придется прочитать. Да? Это одним абзацем, коротким итогом ты про это не расскажешь. Поэтому смотря какую аудиторию, Куздеми ищет на себя. Если ищет думающую, пытающуюся развиваться, там, что-то такое, анда рост будет медленный, но верный, да? А можно очень агрессивно всех посадить, как подписчиков, а потом все время ходить и думать, как их эти интересы обслуживать или как их внимание захватывать. Да? У нас, наверное, такой цели и нет в Куздеме, да? Изначально надо там чөйрөгө кошула турган, ошол движенияга кошула турган, кому безразлично дегендер жүрүш керек. Бирок көп нерсени чын айтканда кыргызча жалпак тил менен түшүндүрүп Куздемеге чыгарса болот да, изначально элечи. Кыргызча эле жазылат, 70-80%, потому что ошондо аудитория көп кошулат. Анан сырттан окугандар, особенно четте жүргөн жарандар да кошулуп карап окушуп, мүмкүн колдошо башташат да. Ошондой расчет менен длинный, узун убакытта ошондой медиа планды коюп туруп, кыймылдай бериш керек. Анан мындай, сиз ар бир проектти деле жаза бербейсиз, потому что ключевой 5-6 эле проект бар. Ошол эле контентчи, мисалы үчүн подкаст, трек 55 — это одна сфера, правильно? Потом еще другие, если мы сферы посмотрим, их можно обобщить. А есть уникальные направления, которых нет. Вот об этом можно отдельно упомянуть. Хорошо, рахмат за совет. Саламатсыңар. Мен да кичине эметей Асель эже менен эметип кетейинчи. Асель эжеге действительно команда керек да. Анан биз ошо эметип насчет СММ команда бир нече жолу эме жарыя бергенбиз да, бирок кайрылгандар аз. Анткени иштеш керек да, действительно. Ошо башында СММ командага ошол багытта билим алган кыздар келген болчу, бирок алар убактыбыз жетишпей калат экен деп, алар чыгып кетишти да. Негизинде ошо Асель эже айткандай, ошо эме ошол багытта жакшы билген бирөөлөр болуш керек да, Асель эже менен кошо командадачы. Бирок биз канча жолу объявление бердик, мындай эч ким деле кайрылган жок да, несмотря на то, что эмелер СММчилер көп дегенгечи. Ну, өзгөчө кыз Айперин да сүйлөшүп көрдүңүзбү? Она, по-моему, тоже СММ. Вот, Айпери у нас была, но она сказала, что по времени я не буду успевать, деп она отказалась. Еще другая девочка была, она тоже сказала, что объемная работа, я не смогу. Да, вы правильно говорите, это объемная работа. Я вам о чем и говорю, и в прошлый раз всем говорил. СММ один человек не потащит. Да, ошондуктан Асель эжеге, и то Асель эже, она ыктыярчы да, өзү, мен давайте я попробую, хотя я не знаю деп, и сейчас получается вся работа Асель эжеде да. Текст жазганда это тоже, да, я, например, тоже не профессионал, да, отуруп мындай сразу 20 мүнөттө, жарым саатта жаза калбайм да. Ошондуктан нам в первую очередь, чтобы Инстаграм жакшы алып барыш керек десек, анда бизге команда чогултуп беришибиз керек да, Асель эжегечи, который там может и визуально помочь, и текстово. Даже больше, чтобы авторов найдите, просто чтобы каждый раз в неделю по одному посту готовил, вот и все, да? А так, чтобы они специально сидели, думали, как мы будем Инстаграм развивать, этим, наверное, многие не захотят заниматься. И потом все, кто СММ проходили, они примерно прекрасно представляют, что такое полноценное продвижение. Поэтому они заранее отказываются. Они думают, что
им придется самим это все делать с нуля, там, полностью весь процесс. Поэтому многие отказываются. Я про это и говорю. Вам надо просто распределить эти задачи. И когда вы постановку задачи делаете, тоже распределенные делаете, чтобы люди, СММщики особенно, подключились. О, хорошо, один пост я готов сделать, но весь контент делать я не готов. Он что так и ответит. Мисал үшін, даже мне будете предлагать, я тоже скажу нет, потому что я этими вопросами занимался, я хорошо знаю, что это такое, знаю, сколько это времени отнимает. И практически я этими не занимаюсь. Раньше активно занимался в Business Academy, а сейчас я этим вообще не занимаюсь. Если там готовый контент приходит, я его вытащу, да, какие-то тексты найду быстро, шустро и вытащу. А так, чтобы целенаправленно там продвигать в Business Academy, у нас такого нету. Ошол анда ошентип ойлонуштуруп көрөбүз дагы насчет этого тема. Анан буга чейин дагы бир сөз болуп кетпедиби? Ошо бир идея менде пайда болгон, ошон үчүн колумду көтөрүп эметтим. Просто хочу просто что сказать, свое мнение, да, бияктан еще же можно идеи разные говорить. Ошо буга чейин айтып кетпедиби, там кыргыздар сүйлөп кала беребиз, идеялар көп болот, ошону ишке ашпайт депчи. Анан бизде, например, психология деген каналдарыбыз бар, там ушундай каналдар бар го. Например, мен мисал келтиргенде эле өзүмдүн личный жашоомун келтиргенде, как в школьное время, студент кезде мен аябай мечтательница адаммын да, негизи элечи, аябай мечтать эткенди жакшы көрүп. Я даже когда начинала мечтать, я даже не знала, да, я могла сидеть с утра до вечера и сидеть и мечтать, да, но вот этот мечтаны реализовать в реальность у меня никогда не получался, да. И в один момент, уже когда уже возраст келип, уже иметь калганда, уже там за границей чыкканда, вот я начала думать, да, почему я вот говорю, мечтаю, но почему у меня все это не получается, да, реализовать вот это в жизнь, да. И начала много читать, изучать, и иметь баштадым, и я поняла одно, да, это все у нас начинается с детства, кичинекей чагыбыздан баштайт. Например, кичинекей чагыбыздан биздики кандай биз көрөбүз, ата энелер сүйлөйт, например, мындай кылыш керек дейт да, бирок они сами тоже этого не делают, да, например, или мону кылбайсыңбы деп бизге айтып коет, но не подталкивает нас, чтобы ошону бизде кылыш керек, кылгыл деп, или биз менен чогуу кылбайт да. Ошон үчүн азыр даже мен өзүмдүн командаман или башка жерлерден көп угуп отурам, например, ушундай кылабыз, тинтебиз дейт, но реальности, например, бир жума өткөндөн кийин ошол результат болбойт да. Или болсо да, всего лишь на 2-3% болот да. И с моей, вот я поставила цель в моей жизни, да, чтобы своих детей приучить тому, чтобы они делали, не думали, если думать, то вот эту свою мысль реализовали. Это как, например, я начинаю делать, да, например, азыр мен кызым бар, мен кызым менен сүйлөшкөндө, она вот смотрит, да, вот, ой, там девушка в шпагат села, я тоже хочу, дейт. Или что-то, например, вот это сделала, я тоже это хочу, так красиво, деп, она вот восхищается, но сама не делает, да. Она, когда я ее, почему не делаешь, да, она вот отказывается, да, потому что мечтать это легко, да, сидеть и мечтать, но двигаться это очень тяжело, что-то делать, потому что на это идет усилия очень много времени уходит, например, надо на 5-10 минут раньше надо вставать, и я ее, например, вместе с ней занимаюсь, вместе с ней делаю, и ошондой неме менен, результат менен, а у нее, у моей девочки, да, началась результаты появляться, да, и она уже башында или отказывалась, или там капризничала, а сейчас уже через месяц она уже сама делает, сама уже вечером, давай, мама, я тебе покажу, деп өзүнүн результатын көрсөтүп, уже она өзүнүн результаты пайда болгондо она сама начала делать. И ошон үчүн психология, например, эмеге мен мой как бы идеям ошол ушундай темаларды кыргыз тилинде которуп, ушундай темаларды көрсөтүп эметсе, например, мне кажется, идеально будет, потому что каждый родитель хочет, чтобы ее чадо было успешным человеком в будущем, да. Ошон үчүн деген
ушундай идея бар. Если хотите, можете эту идею взять и реализовать. Ошо, например, Рахмат, недавно вот мен видео Эсележе. көрсөткөм. Эсележе, рахмат. Рахмат, биз дейлибиз Instagram жүргүзүү боюнча мастер-класс болуп кетти. Неме мындай кылалы Эсележе. Сиз азыр неме ачалы, Telegram канал ачалы. Instagram күз демилге деп, КК деп, анан ошол жакка команда чогултуп, анан ошол команда менен Instagramды жылдырып баштайлы. Ошол жактан как раз уже иштерди бөлүшүп жасап баштайбыз. Хорошо? Көп неме. Жакшы историялар айтылып баштады. Анда эмне кылалы? Биздин дейли бүттү. Баарыңарга чоң рахмат кошулганыңарга. Алкы жумаңар жакшы өтсүн, күнүңөр жакшы өтсүн. Иштеп баштайлы. Мен онлайндамын, так что кимге азыр жардам керек болсо, давайте жазгыла. Иштеп баштадык. Агай, ошо кечээ айтып кеттиңиз го, Ашарга шаблон кереги жок деп. Нам бы познакомиться с этими шаблонами, чтобы заранее уже контент тоже адаптировать. Кечээ контент, я же там каждую букву не писал, просто его расположил так, как он должен примерно быть, там просто смысловой или блоктор менен кеткен. Поэтому эртерээк шаблонго көчүрүп атканда в любом случае там большую часть контента надо будет сделать уникальной, да? Ошол. Эгер шаблон бар болсо жөнөтүп койсоңуз, биз ошону изилдей берели, чтобы время не тратить, а то азыр шаблон издейбиз десек эле бир жума кетип калышы мүмкүн да, если честно. Жакы биз өзүбүз карап көрүшүбүз керек, сизге шаблон бар, шаблонду бир установ кылып коебуз да. Мындай кылалы, мен силерге анда силер уже иштеп баштайм десеңер, мен ошолго доступ берейин. Хорошо. Ошол доступка кирип, силер уже ичин чукулай берсеңер болот. Ал жакта да конструктору бар, даяр drag and drop. Анан силер өзүңөр контенттерди прям уникалдуу жайгаштырып алсаңар болот да. Ооба, бизге ошого көбүрөөк убакыт керек да, ошон үчүн эртерээк баштасак жакшы болот. Анда мен сиз айткандай эле кыргызча окуп калып, 2 күн окуганда анан кыла баштайбыз. Хорошо. Ашарга Telegram группа ачалы. Анан ошол жакта мен доступтарды жиберип турайын, жабык болсун. Макул, аны группаны өзүбүз ачышыбыз керекпи же автор сиз болушуңуз керек? Жок, өзүңөр ачышыңар керек, мен группа ачып атам. Хорошо. Ачып туруп мени кошуп койсоңор, анан мен ошол жакка немелерди, паролдорду бөлүшүп баштайм. Макул, рахмат сүйлөштүк. Все, анда бүттүк. Жакшы тургула.